Мындан 2-3 ай мурун Жалал Абад облусунун дээрлик бардык район шаарларында социалдык арзан дүкөндөр ачылганы маалым. Бирок андан калктын көп бөлүгү азырда кабарсыз. Айрымдары дүкөндө баа базардан анчейин айырмаланбайт дешет. Ошол эле учурда андагы азыктарга көзөмөл жүрөбү деген суроолор биздин редакцияга келди. Алсак Сузакта ачылган социалдык дүкөндө эскирген эт сатылууда деген пикир да тарады. Бирок андагы сатуучу бул сөздөргө кошулбайт. Биринчи эт бу жерде турган болчу. Анан эшиктин алдына кире бергени чаң болгону үчүн бияка алып өттүк этти. Касаптарга кирип 550 сомдон этти алгандан кийин касаптар сүйлөнүп атат өзүнчө эле. Бу жерде эт немеге 450 сом, силерде 550 сом деп айтса, элдер касаптар айтат, улардыки эскирген эт, ошон үчүн сатат, картаң эт деп, ошон үчүн 450 сомдон сатат деп атат. Бирок биз бияка алып өттүк, азыр эми свежий этти, холодильнигибиз бар, бу жерде ветеринарий холодильнигем бар. Салафан менен алдыны тосуп коебуз мынтип. Бу жерде ун алып атканда ундор чаңыбасын деп мындай тосуп коелот. Салафандын ичинде болот могу жердечи. Сузак районунун борборунда иштеп жаткан бул социалдык дүкөн мындан 2 ай мурун ачылган. Анда сатылып жаткан азыктар, тагыраагы ун, май, күнүмдүк керектелүүчү товарлар базар баасынан арзаныраак. Дүкөндөрдүн туруктуу иштеп, азык-түлүктөр канчалык деңгээлде калктын чөнтөгүнө ыңгайлуу баада сатылаарын эл өзү таразылайт. Unu alam деп келдим мен 1900'dan un бар экен, биринчи сорт деп атат. Ошондо алган келдим. Нарыялар дейм, кыма туурасына айтыш керек дейм. 1-200 сом болсо ham арзан болсо жакшы да, мисалы. Мен кум шекер бар экен, мен өткөн кум шекер алдым, Мариямын неме алып кеттим, май алдым. Мариямга 5 литрлигини. 630 ga berdi. Endi bu yerda kichina yaxshi ekan da, hamma бар экен, piyoz бар экен, kartoshka hamma istagan narsa bor demaydi misol. Qo'shnilarim ham sheyda savdo qiladi. Shu qo'shnilar o'qib keldim men 3-chi kelishim berga bozor qilgan. Biz 2 aydan жүзү болуп калды. Иштегенибизге базарга караганда бизде un, май, эт арзан. Элдер көнүп да калышты, элдин баарын разы болуп гана алып кетип атышат. Базар баасында мисалы канчалык деңгээлде арзан, канча сомго арзан дегендей бир ун деле салыштырып көрөлү. Мисал үчүн ошо бир un Казакнан деген унду бизде Жалал Абадта магазиндерде 2150 сом сатат, бизде 2000 сом ал. 100 сом, 150 сом, 200 сомго чейин разница бар. Мындай дүкөндөрдөн облус боюнча 9 районунан башка бардык аймакта ачылган. Алардын ишмердүүлүгү облус башчысынын көзөмөлүндө дешет. Арзан дүкөндүн иштөө максаты да калктын муктаж катмарына азык-түлүктөрдү арзан баада сатып алууга шарт түзүү. Бул бүгүнкү күндө да ошо өкүлдүн көзөмөлүндө болуп турат. Ар бир райондогу магазиндер иштеши, ошолордун бүгүнкү күндөгү этти, койдун эти, малдын этинин ошол бир баада сакталышы боюнча иш жүргүзүп атабыз. Андан чыгармана биздин шаарыбыздагы антимонополиянын кызматкерлери бар. Булар менен биз ушу негизги май, вермишель, сахар ушулар боюнча көбүнчө көзөмөлдүү болуп турат. Ошолордун баасын өсүшү боюнча өскөн жерлерде биз жергиликтүү бийлик менен биргеликте түшүндүктөрүн жүргүзүп, ошол баасын багы ошол саткан сатуучуларга дагы ошол чоң магазиндерлердин ээстерине түшүндүктөрүн жүргүзүү менен биз аны көзөмөлгө алып атабыз да. Улуттук статистика комитети жай мезгилинде Кыргызстанда жыл башынан бери тамак аш азыктарынын баасы 12,5%га кымбаттаганын билдирген. Баалардын кымбатташына биринчи кезекте COVID-19 пандемиясы жана мамлекеттердин чек аралары жабылганы, андан кийин Украинадагы согуш таасир эткен. Көбүнесе суу майдын жана кумшекердин баасы 2 эсе өскөн. Ундун баасы 1,5 эседен ашык кымбаттаган. Баарынан да эттин баасы жогорулаган. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.